саламатсыздарбы, урматтуу Баткен элим, урматтуу коноктор. Бүгүн чоң салтанат. Бирок бир чети сүйүнүп турсаң, экинчи чети жүрөгүң ыйлап турат. Ушул жылдын апрель айынын аягында Кыргыз-Тажик чегарасында Кыргыз эли өзүнүн 35 эр жигитин бир сүймөнчүк, акылман эрке Мадина кызыбызды жоготуп алды. Ар бир ата эне перзенттүү болгондо максат кылат экен, келечекте уул кыздарыбыз элин сүйгөн, жерин сүйгөн элине кызмат кылсын деп. Мына бүгүн ушул 36 эр жигитибиз эл үчүн, Кыргыз жер үчүн курман болду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атынан, бүткүл эле Кыргыз элинин атынан 36 шейит кеткен биздин чыныгы мекенчилердин жакын туугандарына, үй бүлөлөрүнө, ата энелерине дагы бир чоң кайгыруу менен көңүл айтамын. Ушул эр жигиттердин мекенге болгон сүйүүсү, батырларча курман болгону биздин түбөлүбүзгө эстей калат. Урматтуу мекендештер, Кыргыз эли өзүнүн ынтымактыгын, биримдигин азыркы айтылып жаткан кыргыз туусунун алдында бириккендигин ушул Баткенде болгон окуяда далилдеп берди. Кыргыз элинин бир жараны дагы четте турган жок. Россия Федерациясында жүргөн биздин мекендештер, алыскы чет өлкөдө жүргөн биздин уул кыздарыбыз ар тараптуу, бүт тараптан керек болсо өздөрү дагы келип, мына Баткен элине погалаңда жабыркаган биздин мекендештерге чоң жардам көрсөттү. Ошондуктан ушул биздин Кыргыз элине, Россия Федерациясында жүргөн биздин мекендештерге, алыскы чет өлкөдө жүргөн биздин замандаштарга жардам бергендиги үчүн, биздин Баткен элин колдогондугу үчүн, Баткен элин баалагандыгы үчүн, чегарада Кыргыз жерин бүтүндүгүн кармап тургандыгы үчүн Баткен элинин атынан ошол эр азаматтарга, биздин мекендештерге официалдуу түрдө Баткен элинен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу Баткен элим, урматтуу коноктор, калыбына келтирүү жумуш бул оңой турган жок. Ар тараптуу жардамдарды көрсөтүп жатты. Биздин өлкө башчы президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров да акыркы 4 айда 3 жолу өз иш сапары менен Баткен областына келди. Анын ичинде 2 жолу Баткен жеринде Баткен эли менен бирге түнөп да кетти. Ушул калыбына келтирүү жумуштарын бүт тараптуу жетектеп, көзөмөлгө алып, мына баарыңыздарга билип белгилүү август айынын аягында, Лелек районунун Максат айылында биз 100 үйдү заманбап бүт шарты менен тапшырып, президент өзү келип, ар бир биздин чегарада жашаган элдер менен жолугушуп кетти. Мына бүгүн 16 сентябрда Баткен шаарында 36 биздин шейитке кеткен мекендештердин үй бүлөлөрүнө дагы үй тапшыруу аземинде турабыз. Буйруса ушул сентябрдын аягында Баткен районунда дагы 40 үй тапшырууга күтүлүүдө. Ошондуктан урматтуу мекендештер, биздин өлкөбүз тынч болсун, өлкөбүздө өсүү болсун, Баткен областында чегара тынч болсун,
ушул бүгүнкү 36 үйдү куруп берген биздин курулуш компанияларынын жетекчилерине, ушул балдарга, азамат балдарга мен өзүмдүн атыман дагы, Баткен элинин атынан дагы чоң ыраазычылыгымды айтып кетемин. Бүгүнкү шаарча биз шаардын депутаттары менен биргеликте, шаардын жетекчилери менен, областтын кызматкерлери менен бирдикте ушул шаарчаны биз эң ичине өзүбүздүн сүймөн жүк кызыбыздын, акылман кызыбыздын, эрке кызыбыздын атына Мадина деп коелук деп чечтик. Ошондуктан ушул шаарча Мадина шаарчасы болуп калсын. Урматтуу туугандар, баарыңыздарга ийгилик, дайыма жакшылыкта жолугушалы, тынччылыкта бололу. Дагы бир жолу бүт жардам берген биздин инсандарга, биздин ишкерлерге баарына чоң ыраазычылык айтып кетемин. Ачкычыны ээлерине тапшырып жаткан учуру үйдүн ачкычы жана кызыл китебине үй ээлерине Баткен областынын губернатору, жогорку кеңештин депутаттары тапшырып жаткан учуру. Жапаровна. Жаңы жашоодан баштаңыздар эми. Дайыма тойлор гана болсун. Üç bölümlük zaman var, bir şartı var. Bugün 16 sentyabrda bizim prezidentimiz Sadır Nurkocayev Japarov'un özü gelişkeleriyle bir hazır al başta ülkede bilesiniz koşulcu bana tapşırdı. Koşu açılışını da girgizip koyumuzlar dedi ki koşul için bu yerde iyice canlı tunuştan başlamızda tınçlıklar olsun, toylar olsun, bu yerde hiç kanay cemaatler olsun. Olsun, toylarına gelene de hiç.